районундагы Ак Суу айылындагы Күнчүбак бала бакчасынын тарбиячысы Райымбаева Жанаргүл Асанбековна сабактын темасы сыйкырдуу санарип сандык менен билим дүйнөсүнө саякат деген темада санарип көндүмдөрүн колдонуп мастер-класс көрсөттү. Бул сабактын максаты санарип технологияларын колдонуу аркылуу оюн жана интерактивдүү тапшырмалар аркылуу жаныбарлардын түстөрүн таанып билүү жөндөмүн бекемдешет. Балдардын логикалык ой жүгүртүүсү, чыгармачылык жана таанып билүүсү жөндөмүн, креативдик ой жүгүртүүсү, топтоо иштөө, коопсуз санарип колдонуу өнүктүрүлөт. Балдардын өз алдынча жана биргелешип аракет кылууга достук жана бири-бирин колдоо сезими калыптанат. Балдар, санарип каражаттары кайсылар экен? Санарип каражаттары кайсылар экен? Тартат керек болсо, керек болсо оюн ойнойт экен. Мисалы силер карасаңар, телефон менен биз эмне кылабыз? Алыстагы эжебиз менен, атабыз менен сүйлөшөбүз, көрдүңөрбү? Ал эми биз планшеттер менен эмнелерди? Видеолорду көрөбүз, сурет тартсак болот балким, планшеттерден. Ал эми компьютерлер бизге маалыматтарды берет, биз алардын кагаздан чыгарабыз, дагы эмнелерди көрөбүз? Компьютерлерден. Сүрөттөрдү, видеолорду көрөбүз, оюн ойнойбуз керек болсо. Ал эми балдар, карачы, санарип телевизору. Мунун телевизорлор мындай да телевизор болчу. Алардын интернети жок болчу. Алар жөнөкөй эле антенна менен тартып, биз ошолорду мына көрдүңөр, мондай антенналар менен тартып, биз ошолорду көрчүбүз. Санарип деген телевизорлорду колдонуп баштады. Анткени артта көрдүңөрбү, интернеттин баардыгы бар. Биз эгерде аны интернетке кошуп алсак, телевизорубуз интернетте YouTube каналдарын биз баардыгын видеолорун баарын көрөбүз, балдар. Көрдүңөрбү балдар? Ал эми карачы, могу проекторду. Карачы, бир эле жөнөкөй эле доска. Жөнөкөй эле карачы, мондай да доска экен. Бирок интерактивдүү доска. Бунун ар кандай программалары бар. Көрдүңөрбү? Ар кандай программалар бар. Ал эми мындай проектор бар. Бул проектор иштегенде биздин телевизорубуз ачылат экен. Бул иштей баштайт экен. Көрдүңөрбү? Биз ар кандай нерселерди көрөт экенбиз булардан. Иштейт экенбиз. Акылдуу техникалар деп койсок болот экен балдар. Булар аябай акылдуу экен. Көрдүңөрбү? Бизден дагы акылдуу. Биз бир нерсени жазып сурап койсок, мисалы мага могу мультфильмди берчи деп койсок, эмне болуп калат? Телефондон ошо чыгып калабы? Көрдүңөрбү? Мага могу программаны жазып берчи десең, эмне болот? Компьютерге жазып койсоң, программа жазылып калып атабы? Көрдүңөр беле? Бул планшет. Биз бул планшеттерди, бул эмне? Ноутбук. Мына көрдүңөрбү, ноутбуктар. Бунда да программалар бар. Биз бул менен да иштесек болот. Ал эми, демек биз булардын жардамы менен бүгүн аткара алат экенбиз, телефондордун жардамы менен. Азыр баары балдар, биз бүгүн могу сандыкты ачыш керек. Кана, азыр мен сандыкты ачып көрөйүн. Сандыктын ичинде эмне бар экенин. Бул эмне сандык экен? Санарип сандыгы. Азыр мен санарип сандыгынан ачып көрөйүн. Бизге бунда тапшырмалар берилген. Ошентип тапшырмаларды берип аткарып жүрүп отуруп, биз карайчы балдар, мындай QR коддор берилет бизге. QR код. Силер мына QR коддорду көрдүңөр беле? Акча которо да бар. Акча которо бар. Бул QR кодду караңларчы. Ана кара белгилер менен белгилениптир. Бирок булар өзүнүн ичин телефон менен ачса, анын ичинде сүрөттөр болушу мүмкүн экен. Жоксо акча дагы алсак болот. Бизге программалар болушу мүмкүн экен. Биз бүгүн мына
Балдар санарип программаларын QR кодду колдонуп биз бүгүн мондай оюндарды ойноп кетебиз. Санарип сандыгы. Бизге санарип сандыгы айтат. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү тапшырмаларды аткарып дейт. Биз QR кодду ачып дейт. Бизге мактарды окугула дейт. Аткарып көрөлү, балким. Анан биз аткарып отурсаңар жылдызча болот депти. Жылдызча. Сандыктын түбүндө дагы бизге кызыктуу белектерибиз бар экен. Биз ошол белектерге эмне кылат экенбиз? Жететкенбиз. Барат экенбиз. Анан биз 2-чи станцияга барабыз. Мына көргөнсүз, 2-чи станцияга барабыз. Биз 3-чү станцияга барат экенбиз. QR кодду ачып азыр тапшырмаларды аткарабыз. Мына 3-чү станцияга барабыз. Анан 4-чү станцияга келгиле. Анан 4-чү станцияга келгиле. Биз 4 станцияга барат экенбиз бүгүн. Мына QR коддор бар. Эми азыр ушул QR код менен муну ачабыз. Мына басып койдук. Азыр. Мына бул сканер болот. Көрдүңүзбү? Бул сүрөттү тартып атат. Сканер болуп сүрөттү тартып атат. Андан кийин мына азыр ачабыз. Анын ичинде эмне кат чыгат экен бизге? Мына. Акылдуу викторина суроого жооп кыласыңар дейт. Кана отургулачы. Азыр андан кийинки эшекке азыр андан кийинки жаныбарды табалы. Ал эми кийинки үндугар. Ит. Молодцы, азаматсыңар. Бул итке балдар. Значит, биз биринчи тапшырмага мына келдик. Сандыктын биринчи тапшырмасын мына эмне кылдык? Аткардык. Биринчи тапшырмасын аткардык. Мына биринчи тапшырмасын аткардык. Эми экинчи тапшырмага кетебиз. Кана экинчи тапшырманы мага QR кодун ким ачып берет? QR кодду бастык. Мына азыр косулат. Мына QR кодду тартып алат. Мына көрүңөр, экранды тартып алды. Эми бизге тапшырмалар чыгат. Мына. Эмне деп? Сыйкырдуу формалар. Бул сыйкырдуу формаларды иштегиле дейт. Бул бизге ар кандай формалар чыкты. Сүйрүк, тегерек, үч бурчтуу, канат формаларды көрүп атасыңар? Төрт бурчтуу, жылдызча, ромбик. Муну деген эме менен иштедик. Böyle barızdık. Kaysı kanatlılar ağızda uçalat eкен дагы? Бизге эң алыска, айдай алыс учат турган канаттылардын эң бири бүркүт. Тоонун чокусунда алыска айланып учуп жүрө берет экен. Эң алыска уча турган канаттылардын бири экен. Мейли, ооба силер туура айтасыңар. Силер жанагы жапайы канаттылардын баардыгы учалат алыс, А мисалы үйдө жашаган канаттылар алыска уча албайт, Анын дагы өтө алыска уча турган бүркүт.
Шункар. Кайсы канаттуу экен? Шункар. Анан карлыгач дейт. Карлыгач деген канаттуу экен. Көрдүңүзбү? Карлыгач деген канаттуу бар экен. Ушул канаттуулар алыска уча алат экен. Малина, кулкунай деп айтабыз, ана кыргызча. Алча, дарбыз, малина, бөмө жемиштери булар кызыл экен. Эми кийинки тапшырманы аткаралы. Кайсы форма тегерек дейт. Азыр карап көрөбүз. Кайсы формалар тегерек экен? Бияка бизге интернетинде эмне да айтып жооп берер экен. Кайсы фигуралар тегерек дегенде. Kaysi forma tегерек eкен? Топ тегерек eкен. Robot testi. Biz bugün sanarik kölümleri koldandık. Hazır sevgiler, robot menüz 4. bölümünü başlayız. Балдар, биз бүгүн активдүү катышканыбыз үчүн сыйкырдуу сандык бизге дагы белектери бар экен. Келгиле, барыбыз сандыкты бирге ачып, белектерин көрөлү. Бизге сыйкырдуу сандык ар кандай жылдызчаларды, смайликтерди алып келиптир. Демек, биз бүгүнкү сабакта активдүү катыштык. Жакшы аткаралдык деп баалайбыз. Сырткары балдарга ар бириңерге сен мыктысың, мыкты аткара алдың деген медалдарды мен силерге тапшырамын.